Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын башталгыч классынын мугалими Эркинбай кызы Бегимжан. Энелер мектеби. Тема: тарбия башаты үй бүлө. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Тарбия башаты үй бүлө дегендей, баланы тарбиялоодо негизги ролду үй бүлө же ата-эне аткарат. Ошондуктан балдарды туура тарбиялоо, билим сересине жеткирүү ар бир эненин милдети. Балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө карап мамиле жасап, сөз байлыгына да көңүл бөлүп, туура сүйлөтүп, маданияттуу өсүүсүнө, бекемден соолукта болушуна көп көз салып туруубуз зарыл. Ар бир балага өзгөчө мамиле керек. Энесиз дүйнө караңгы, энеден эл журт таралды дегендей, үйдө балдарды тарбиялоодо эненин мээнети көбүрөөк болот. Же үйдөгү тарбия эненин кандай экендигине көз каранды. Эненин билими жогору, акыл эси, рухий байлыгы, жүрүш турушу эң мыкты болсо, анда ошол эненин баласы да келечекте эң мыкты бала болуп жетилет. Балага туура тарбия берүү, аны шоктук кылган үчүн жазалоо же жакшы болгон үчүн ага белек алып берүү гана эмес. Бала мүнөт сайын жаңы нерселерди үйрөнүп, аны ошол боюнча кабыл алат. Акыл эси да, түшүнүгү да ошол көз карашына жараша калыптанат. Ошондуктан аларга кичинесинен баштап чоң турмушка карай туура багыт берүү абдан маанилүү. Себеби балдар биздин эртеңки келечегибиз. Эртеңки келечегибиз кең болуусу үчүн азыркы мүнөттөн тарта туура тарбия берүүбүз абзел. Биз балдарды жакшыга шыктандырып, ийгилигин ашырып, жаманын бир аз жашырып, жакшы иштерге жол көрсөтүп, кези келсе дос мамиледе болсок, ишеним көрсөтсөк, албетте келечекте биз ойлогон улуу инсан болуп жетилет. Бир мисал келтире кетсем, балапандын бир канаты жок болсо эмне болот? Албетте уча албайт, талпынып чарчап кала берет. Балапан көккө көкөлөп учуу үчүн ага 2 канат керек болот. Ошол сыяктуу балдарыбызды дагы 2 тарап биргелешип билим берип, көккө жеткирүүбүз абзел. Бала мектептен билим алып, ал эми үйдөн каралбаса, бир канаты жок балапан сыяктуу көккө көкөлөп, максаттарына жете албай калуусу мүмкүн. Тарбия сөз менен эмес, үлгү болуу менен таасирдүү дегендей, келиңиздер, урматтуу ата-энелер, балдарыбызга үлгү болуп, үй тапшырмаларына көмөктөшүп, туура тарбия берип, келечекте эң күчтүү, эң акылдуу, эң мыкты инсан кылып тарбиялоого бар күчүбүздү жумшайлы. Ушуну менен бүгүнкү сабагым аяктады. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.